Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Бийик тоолуу, абасы таза, тунук суусу бар, жаратылышы кооз Кыргызстанда эс алуу кандай гана керемет. Деги эле Кыргызстандагы кооз жаратылыштуу эс алуучу жайларды жана ошондой эле туристтик зоналарды билесизби деген бир топ тесттик сурамжылоолорду өтүзүп, биз бүгүн да болсо көчүк аттандык. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өткөн көрсөтүүбүздө жалпыңыздарга суроо узаткан элек, дал ошол көрсөтүүбүздүн жыйынтыгын чыгаруучу мезгилде келип жетти. Өткөн көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү бул телекөрүүчүбүз аталып, биз берген суроолорго алгачкылардан болуп өзүнүн туура жообун жөнөткөндүгү үчүн биздин өнөктөштөрдөн белекке ээ болду. Сиз дагы белек алууну жактырасызбы? Анда көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барыңыздагы, жалпыңыздарга берилген суроого алгачкылардан болуп биринчи жооп берип, биздин өнөктөштөрүбүздөн эң сонун белектерге ээ болуңуздар. Кайсы көл Кыргызстандын бермети деп аталат? Ысык көл да. Ысык көл да. Бизде телетест көрсөтүүсү суроолор тест түрүндө түзүлөт. Сиздер азыр ысык көл деген бир эле вариантты берип атасыздар. Мен сиздерге 4 вариантты окуйн, эгер туура болсо, туура вариантты таап берсеңиздер, анда сиздерге белек берейин. Суроосу кайсы көл Кыргызстандын бермети деп аталат? А варианты Соң көл, Б варианты Чатыр көл, В варианты ысык көл, Г варианты Сары челек. Соң көл. Шундо Кыргызстандын бермети кайра Соң көл аталып калды. Ысык көл болот. Эми экинчиси бардыгын бириктирсе деле ошол алыгы болот. Жакшы. Кайсы вариант? Соң көлбү же ысык көлбү? Менимче ысык көл. Ысык көл. Сизгечи жеке? Магайым ысык көл. Жолдошуңузга кошуласызбы? Соң көл да көрсү. Сизге кайсы? Соң көл майлы. Соң көл? Сизге ысык көл болду. Ысык. Азаматсыздар, ысык көлгө бардыңызбы буга чейин? Бардым го, бирок түшпөй эле кайтып келгем. Мына ушул Кыргызстандын бермети аталган ысык көл болот. Суроого туура жооп бергендигиңиздер үчүн сиздерге бул өнөктөшүбүз Семите кинотеатрынан бул билетти сиздерге белек катары беребиз. Сары челек өлкөнүн кайсы облусунда жайгашкан? Сары челек. Жалал Абад болуш керек. Кайсы облус? Жалал Абад. Баргансызбы Сары челекке? Жок. Так, Жалал Абад облусунда деп айта аласызбы анда? Может, Жалал Абадта болуш керек да, Жалал Абадта же? Жардам керекпи? Жардам керекпи сизге? Ооба. 4 вариант айтам, бир туура вариантын айтышыңыз керек. А варианты бул Нарын облусунда дейт. Б варианты Жалал Абад облусунда, В варианты Баткен облусунда, Г варианты Ош облусунда. Жалал Абад. Жалал Абад. Тагыра кайсы район? Аны билбейт экен да. Просто Арсланбапта Жалал Абадтан, Сары челекте болуш керек да, ошо Жалал Абадтан болуш керек. Акыркы жооп Жалал Абад. Сизге да бир суроо. Эгер ушу Кыргызстандын ичинде эс алып келүүчү жерге барганга азыр мүмкүнчүлүк болуп калса, кайсы жерге барып эс алып келет элеңиз? Арсланбап. Эмнеге? Арсланбап жагат. Эмнеси менен? Кооздугу менен, шаркыратмасы менен. Азаматсыз. Ал эми сиз Сары челек өлкөнүн кайсы облусунда жайгашкан деген суроого туура жооп бердиңиз. Бул Сары челек өлкөнүн Жалал Абад облусунда жайгашкан экен. Туура жооп бергендигиңиз үчүн биз өнөктөшүбүз Семите кинотеатрынан бул билетти сизге белек катары беребиз. Учурда жүрүп жаткан кино тасмалардын бирин көрүп келсеңиз болот. Рахмат чоң. Рахмат. Тереңдиги боюнча Кыргызстанда экинчи орунда турган көл кайсы? Өзү ысык көл дүйнөдө ысык көл дүйнөдө 6-чы орунда турат, тереңдиги боюнча. Кыргызстанда экинчи орунда тереңдиги боюнча. Соң көл болсо керек. Соң көл. Или Чатыр көл да. Мен сизге 4 вариант окуйм, бир вариантын айтасы. Сары челек дейт. А варианты, Б варианты ысык көл дейт. В варианты Соң көл, Г варианты Нарын. Соң көл. Соң көл,
Соңкөлгө баргансызбы? Ошо картадан көргөм, нарында да. Азамат, сиз туура жооп бердиңиз. Теле көрүүчүлөргө да маалымат үчүн айта кетели, Соңкөл бул Кыргызстанда тереңдиги боюнча 2-орунда турат экен. Ал эми анын орто терең жери 98 метр болсо, эң терең жери 234 метрге чейин жетет экен. Суроого туура жооп бергендигиңиз үчүн биз сиздин билимиңизди баалап, өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул чакыруу билетин белек катары беребиз. Учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин көрүп келсеңиз болот, агай. Рахмат. Апшырсай шаркыратмасы каякта жайгашкан? Олорду билбейт эми. Олорду билбейм эми. Кыргызстанда кайсы жакшы эс алуучу жерлерди билесиңби? Мумакет билем. Дагы? Кыргызстандагы. Ондой жерлер. Эгер сизге мүмкүнчүлүк түзүлүп калса, Кыргызстандын ичинде эң жакшы эс алуучу жерге барып кел деп, кайсы жерге бармаксыз? Аларды да билбейм эже. Эмнеге? Андай нерселерге кызыкпайм эже. Анда суроого жооп бериңиз. Апшырсай шаркыратмасы кайсы жакта жайгашкан? Апшырсай дейсизби? Апшырсай шаркыратмасы кайсы жакта жайгашкан? Ондай нерсени 4 вариант айтам, бирөөсүн туура деп тандап бериңиз. А варианты бул Жалал-Абад облусу Нокен району дейт. Б варианты Чүй облусу Аламүдүн району. В варианты Ош облусу Нокат району. Г варианты Баткен облусу Кадамжай району. Апшырсай дедиңиз, А варианты кайсы? Жалал-Абад облусу Нокен району. Экинчиси? Чүй облусу Аламүдүн району. Аламүдүн району. Билбейт эже. Апшырсайды биринчи жолу Угатасыз. Азыр досторуңуз менен Апшырсай шаркыратмасына барып эс алып келебиз десе, кайсы облуска барам деп ойлонтасызбы? Жок. Кетерес берчи ал эле. Бир вариантты айтыңыз анда. Кадамжайда го дейт. Акыркы вариант. Кадамжай, Баткен облусу Кадамжай району. Сиз тилекке каршы Апшырсайга билбейм дегениңизде туура эмес вариантты тандап койдуңуз. Коштошобуз. Апшырсай шаркыратмасы кайсы жакта жайгашкан? Апшырда что? Апшырсай. Апшырсай, апшыратан билет экен, аны апшырсай билет экен. Кайсы жакта жайгашкан? Кайсы облуста? Ош болсо керек. Точно билбейт, бирок биринчи жолу отам. Же мен билбесеңиз 4 вариант менен жардамга келе алам. Жалал-Абад облусу Нокен районунда дейт. А варианты. Б варианты Чүй облусу Аламүдүн району дейт. В варианты Ош облусу Нокат району. В варианты Баткен облусу Кадамжай району. Апшырсай менче Баткен болсо керек. Баткенде? Да. Баргансызбы Апшырсайга? Жок. Азыр ошол жака барып эс алып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлсө, кайсы районго же кайсы облуска барасыз? Болот. Эгер достор болсо чогуу. Кайсы районго барасыз? Бара турган жерди аныкташыбыз керек да. Ошо сиз айткан Апшырсай ошо билбейт экен, ошол жерди көрүп келгенге барасыз. Вариант туура ошондо. Апшырсай Баткенде болчу. Баткен, Да. Баткен. Баткенге барып Апшырсайды көрүп келмек. Балким. Тилекке каршы туура эмес жака кетип калдыңыз, туура эмес жоопту берип койдуңуз. Апшырсай шаркыратмасы кайсы жакта, тагыраагы кайсы облуста жайгашкан? Ош областы болуш керек. Ушундайбы? Ошондой да укканымдай болтам да, точно билбейт экен. Азыр Апшырсай шаркыратмасына барып келебиз десе, сиз кайсы облуска же кайсы районго жөнөмөксүз? Нокат району болушу мүмкүн. Келиңиз, мен сизге жардам берем. 4 вариант окуйм, 1 вариантын туура деп таап бериңиз. А варианты бул Жалал-Абад облусу Нокен районунда жайгашкан дейт. Б варианты Чүй облусу Аламүдүн районунда дейт Апшырсай шаркыратмасы. В варианты Ош облусу Нокат району. Ал эми Г варианты Баткен облусу Кадамжай району дейт. Нокат эле дейм го. Нокат району. Баргансызбы? Нокат баргам, бирок Апшырсайга баргам эмес. Кыргызстанда кайсы шаркыратмага барууга мүмкүнчүлүгүңүз болду, барып көрдүңүз? Жок, барып атмын, эч кандай неме. Азыр дароо мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстандын жакшы бир жеринде, кооз жайларында эс алып кел деп
Анда дароо кайсы жакшы эс алуучу жайга же кооз жайга жөнөп кетмексиз? Сары желек бармак. Эмне үчүн? Билбейм, эми ошо кооз деп ойлойм го. Ойлойсуз? Погодасы. Биздин суроого көпчүлүк замандаштарыбыз Абшырсай шаркыратмасынын кайсы облус же кайсы өрөөндө жайгашкандыгына туура эмес жооп берип жаткан. Сиз туура жооп бердиңиз. Азаматсыз дейбиз дагы биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан сизге бул билетти белек катары беребиз, алыңыз. Дароо эле азыр барасыз дагы жүрүп жаткан тасмалардын бирөөсүн тандап көрүп келсеңиз болот. Болот, рахмат сиздерге. Ишиңерге ийгилик. Дүйнөдө сейрек кездешкен айгүл гүлү Кыргызстандын кайсы облусунда гүлдөйт? Баткен. Баткенби? Да. Ишенимдүүсүзбү? Да. Кайсы районунда Баткен облусу? Билбейм. Нет. Айгүл гүлүн жанынан көрдүңүзбү? Нет. Эмнеге? Мүмкүнчүлүк болбоду. Да. Биздин суроо тест вариантында түзүлгөн. Ошондуктан сизден бир туура вариантты тандап берүүңүздү өтүнөбүз. А варианты бул дүйнөдө сейрек кездешкен айгүл гүлү Баткен облусунда жайгашкан дейт. Б варианты Ош облусунда. В варианты Талас облусунда, Г варианты Нарын облусунда. Баткен. Баткен, Да. Заматсыз туура жооп бердиңиз. Эгер азыр сизге мүмкүнчүлүк болуп калса, Баткен облусуна барып, айгүл гүлүн гүлдөп бүтсө да кайсы жерлерде жайгашканын көрүп келүүнү каалайсызбы? Ну да, хотелось бы. Айгүл гүлүнө барганча Баткенде кандай жакшы эс алуу жерлерди да көрө келмексиз? Не знаю, спасы. Суроого туура жооп бердиңиз, азаматсыз. Бул суроону билбесек дагы болбойт болчу, суроонун жообун. Ошондуктан суроого туура жооп бергендиңиз үчүн биз сизге Алишер Наваи паркында жайгашкан зоопаркка барып, жаныбарлар дүйнөсүнө саякаттап келүү үчүн бул билетти беребиз. Бул белек сизге. Рахмат. Кыргызстандагы эң бийик чокуу? Жеңиш чокусу. Негизи Дүнjө жүзүнчү болсо анда Кыргызстанда Чаншанда. Чаншан чокусу эң бийик. Кыргызстандагы эң бийик чокуу? Ооба, Чаншан чокусу. Эмеске 4 вариант окуйм. А варианты бул Лелин чокусу дейт. Б варианты Жеңиш чокусу. В варианты Семенов чокусу. В варианты Манас чокусу. Жеңиш чокусу. Бийиктиги эсиңизде барбы? 800 миң эле. 7000. 800 миң. Унутуп калдым. Кайсы немеде жайгашкан облуста же аймак? Түштүк батыш тарабында жайгашкан. Кайсы облуска карап калат ушуну? Ысык көл обласына карап калат да. Жок, Нарынга. Жок. Азыр. Маалыматыңыз жок. Ысык көлгө карап калат, Ысык көл обласына. Туура эмес болуп калбадыбы? Нарына карап калат экен. Ооба. Нарын обласына карап калат. Телегөрүүчүлөр бул жерде го деп айтып атат болуш керек, бирок сиз эң негизгиси биздин суроого туура жооп бердиңиз. Сизге да бир суроо берип өтөйүн. Азыр сизге ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп, Кыргызстандын эң жакшы жерлерине барып эс алып кел десе, кайсы жерге барып эс алып келмексиз? Баткенде Гавайи деген эс алууну уктуп, ошол жака барам деп болчумун. Ал жерде эмнеси менен таң калтырылат? Ал жакта бир эки тоонун ортосунда жайгашкан эс алуучу жер экен. Анан көбүнчө жашылдангандар бар экен, анан водопад бар экен. Ошол жакта, аябай жактыда. Ошол жака бармаксыз? Азаматсыз, Кыргызстанда эң бийик чокуу бул Жеңиш чокусу деген жоопту бердиңиз. Жооп туура. Туура жоопту бергендиңиз үчүн биз өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан сизге билетти белек катары беребиз. Дароо эле азыр барасыз дагы Семетей кинотеатрында жүрүп жаткан тасмалардын бирин көрүп келесиз. Рахмат, сиздерге ийгилик каалайм. Баарыңа рахмат. Көңүлдүү күн. Атактуу Лелин чокусуна чыгыш үчүн кайсы облуска барабыз? Варианттарын айтып койсоңуз. Варианттар барбы? Варианттары бар, бирок эгер азыр сизге Лелин чокусуна барып келебиз десе, кайсы районго барам деп ойлонот элеңиз? Жалалабатко. Жалалабат. Демек, Жалалабатка багыт алмаксыз. Ооба. Адашып калбайсызбы?
Билбейт экенмин, чын айтсам. Анда мен сизге бара турган 4 багытты айтам, тагыраагы 4 вариант. Сиз туура жообун айтышыңыз керек. А варианты Баткен облусуна дейт. Б варианты Ош облусуна. В варианты Нарын облусуна, Г варианты Чүй облусуна. Нарын обласына окшойт. Неге? Ал жакта көп тоолор бар. Ленин чокусу кайсы өрөөндө жайгашкан эле, кайсы аймакта? Билбейт экенмин. Билбейсиз. Ооба. Кайсы жакка барабыз ошондо? Нарынга. Нарынга? Нарынга или Чүйгө? Чүйгө же Нарынга? Бирөөсүн тандаңыз да, эки жол менен бара албайбыз. Чүйгө. Чүйгө. Чүйдө. Ушундай атактуу чокулар барбы? Сиз туура айтып атасыз. Жеңиш чокусунан кийинки орунда бул Ленин чокусу турат. Ленин чокусу кайсы жакта жайгашкан? Кайсы облус аркылуу биз барабыз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нарын облусу аркылуу атактуу Ленин чокусуна барам деп жатасыз. Азыр ошол жол менен бара аласызбы? Бул акыркы жооп деп кабыл алсам болобу? Менин оюм боюнча жок. Нарындан да кайттык. Каяка барабыз? Ойлонуп көрсөм, Ошко. Оштон Алайга. Такты айтканда Чоң Алайга барсак керек. Ооба, азыр эсиме түштү да. Ойлонуп көрсөм, Географиядан бир аз кыйналып. ооба. Азаматсыз. Дал ошол сиз айтып жаткан атактуу Ленин чокусунун бийиктиги эсиңизде барбы? Ооба, 7100 километр квадрат. Демек 7100 7143 километр квадрат болсо керек эле. дал ошол сиз айткан цифранын айланасында. Сиз биз берген суроого туура жооп бердиңиз. Туура жооп бергендигиңиз үчүн азаматсыз дейбиз. Айрым учурда биз адамдар ушул сандарды эстеп кала албайт экенбиз, бирок болжолдуу түрдө болсо дагы эстеп калгандыгыңыз үчүн сизге биз суроонун туура жообун тапкандыгыңыз үчүн дагы Семетей кинотеатрына барып эс алып келүү үчүн билетти беребиз. Саламатта барыңыз. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга берилүүчү суроого дагы кезек келип жетти, андыктан баарыбыз жакшылап угабыз. Саймалуу таш жазуулары кайсы аймакта жайгашкан? А варианты Ат башыда, Б варианты Тогуз Тороодо, В варианты Баткенде, Г варианты Кара Колдо. Эгер ушул 4 варианттын кайсынысы туура деп эсептесеңиз, анда дароо биздин бул WhatsApp номерлерибизге өзүңүздүн туура деген вариантыңызды эң алгачкылардан болуп жөнөтүңүз. Дагы өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу билетине ээ болуңуз. Биз бүгүн сиздер менен Кыргызстандын кооз жайларына саякат жасай албасак дагы, саякаттап баруу үчүн бир канча багыттарды бере алдык деген ишеничтебиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.